Урматтуу мусулман бир тууган, уурулук кылуу бар го, чоң күнөө динибиздеги. Бир гана мал дүйнөдө эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: "Асваун наси сарикатан аллази ясрику мин салатихи" деген. Уурулардын эң жаманы намазынан уурдаган адам деген. Өзүнүн намазынан уурдайт. Намазында уурулук кылган адам. Өзүнүн окуп турган намазында. Ла ютимму рукуаха ва ла суджудаха ва ла хушуаха деген. Ал намаздагы уурулук кандай, урматтуу мусулман бир туугандар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркы окуган хадисибизде айтып атат. Ал адам намазынан кантип уурулук кылат десе, айтып атат, ал рүкүсүн жана саждасын толук кылбайт деп атат. Шашкалактап баттан кылат деп атат. Тез ушундай сажда рүкү жасайт деп атат. Вала ютимму хушуаха деп атат. Жана хушусун дагы, намаздагы хушуну дагы толук аткарбайт деп атат. Намаздагы хушу бул берилип окуу деген. Ойду башка жактарга чачыратпастан, көңүл бөлүп, конт коюп окуу деген. Рүкү саждаларды ордунда жасоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шашкалактап рүкү кылганды, шашкалактап саждага барып кайткан адамды, хушусу жок намаз окуган адамды эмне деп атат? Намазындагы уурулук кылган адам. Бул эң уурулардын коркунучтуусу, жаманы мына ушул деп атат. Асваун наси сарикатан деп атат. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууган, намазды окуганда көңүл бөлүү менен, хушу менен, ойлорду чачыратпастан, рүкүлөрдү акырындан жасап, ар бир намаздын важыптарын, парздарын, сүннөттөрүн берип, көңүл бөлүп, толук аткарганга аракет жасашыбыз керек. Айырмасы жок. Аял киши болсун, эркек киши болсун, жалгыз окуп аткан болсун, адамдар менен болгон болсун, эч кандай айырмасы жок, урматтуу мусулман бир туугандар.